Бишкектин Туңгуч Кичи районундагы Анкара көчөсүндө жайгашкан Сейтек жеке менчик мектебинде ачылган күндүзгү стационарга кайрылгандар 5-6 күндөн бери боло элек. Андыктан 50 орундукка эсептелген бул жайдын ишин убактылуу токтото туруу чечими кабыл алынган. Бишкекте жалпысынан 13 муниципалдык стационар болсо, анын 3-өсү бейтап келбегендиктен убактылуу жабылган. Мындай чечим чыгымдарды азайтып, кызматкерлерди жөнү жок кармап тура бербөө максатында кабыл алынган. Бирок алардын маянасы сакталып калган. Дарыгерлери алар өзлөрүнүн ЦСМдерине кайрадан келип, кайра кабыл алуу башталды. Анан кийин бир нече доктурларыбызды биз обсервацияда мэрия төлөп атат, эми-кечек төлөп атат. Марттан бери баштап биз ошол мобилдик бригада чыккан медиктерди ар бир ушул биздин мекемени бекитип бергенбиз. Алардын жатаканасын, мейманканасын мэрия төлөп берет. Андан сырткары дагы бир күнүмдүк эгерде үйгө кеткен доктурларга колунда 900 сом бир күндүк ошол акчасын дагы колуна берип аттык. Ал эми калгандары штаттык режимде иштеп жатыптыр. Бейтаптарга кеңеш берип, ийне сайып жаткан күндүзгү стационарларга кайрылгандардын катары да сейилдеп калган. Кечээ күндүзгү стационарларга 1176 жаран кабыл алынса, түнкү стационарларга 1 августтан 2-сине караган түнү 192 адам кайрылган. Спорт ордосундагы күндүзгү стационарга эртең менен түшкү саат 1ге чейин болгону 8 адам кайрылган. Бишкек мэриясы уюштурган стационарларда кезек күтүү электрондоштурулган. Мында дарыгерден кеңеш сурап кайрылгандар өзүнчө, ал эми процедура алууну каалагандарга өзүнчө кезек берилет. Бул үчүн мамлекеттик каттоо кызматы менен инфоком ишканасы 40 ноутбук жана 30 термопринтер берген. Бирок алардын айрымдары иштебей токтоп турат. Анын себебин кызматкерлер мындайча түшүндүрүп берди. Азыркы убакта очередь жок. Очередь эси пайда болуп калганда биз буну ушун үчүн азыр бербей колдонуп турабыз да. Эси мындай Кудай сактасын, эми аны деле эме болбой атпасын. Бирок буга чейин иштеп келди. Мисалы үчүн 300 адам, бул 200 адамга чейин бирден 200ге чейин көрсөткөн банковский система бар. Ошол системада эле көрсөтөбүз. Очередтерде сапташат, дистанс сапташат, аны айтабыз. Анан очередь менен кире беришет болчу. Ош шаарында да ушундай эле тенденция байкалат. Калаадагы Алишер Наваи атындагы орто мектепте ачылган күнү түн иштей турган стационар өткөн аптанын соңунда жабылган эле. Ал эми бүгүн Ош шаарындагы жеке менчик мейманканалардын биринде ачылган стационар жабылуу алдында турат. Июль айынын жарымына чейин бир стационарга күнүгө 800гө жакын адам кайрылып турган. Азыркы учурда жалпы дарыланып жаткандардын саны 408. Бейтапканага кайрылгандар азайып, ал эми сакайып чыккандардын саны кескин өскөн. Ош шаарынын жарандарына бардыгына ыраазычылык айтып кетет элем. Ушунда пайдаланып, мына ушул азыркы учурдагы кырдаалды туура түшүнүп, бардыгы эпидемиологиялык кырдаалды туура түшүнүп, санитардык нормаларды сактап, өздөрүнүн жүрүм турумун туура алып баргандыгы үчүн азыркы көрсөткүчтөр бир аз төмөндөп баратат да. Мен ойлойм, bundan кийин дагы ушундай бир туура эрежелерди сактап барсак, жакынкы арада бул оорудан бир кыйла арылып жеңилдеп калабыз. Бирок абал жакшырды деп эрежелерди сактабай коюуга болбойт дешет дарыгерлер. Жарандардын жеңил ойлуулугу оор кесепеттерге алып келиши ыктымал. Анын үстүнө күзүндө сезондук тумоо күч алса, илдеттин жаңы толкуну болушу күтүлүүдө. Андыктан суук түшкөнчө бейтапкана куруп, тиешелүү техникалар менен жабдуу зарылдыгы курчтурат. Өкмөт мүчөлөрү бул багытта иш алып барып жатканын айтышууда. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал.